Салам, урматтуу биздин YouTube каналыбызда катталуучулар. Бүгүн биз сиздерге жаз келди. Жазгы талай иштер башталды. Жана ошондой эле дыйкандар ойгонуп, жалпы көчөт сүйүүчүлөрү, алма, жүзүм, мейли не десин, бирок дарактарды сөзсүз түрдө аздектеп багып, тазалоо үчүн, биздин жашообузга керек болгон үчүн, жер жемиштер толгон токой ушул көчөттөрдү билүү үчүн аракеттенип, багып өстүрүү үчүн баардыгыбыз жумрай журт, калай калк ишке кириштик десек болот. Биз азыр сиздерге ушул көчөттөрдүн баасы менен тааныштырабыз. Андан алдын айта кетчү нерсе, бул жер кайсыл жер десеңиздер керек. Көчөт базар бул ориентирин айта кетейин. Ош шаарыбыздагы мынау ХБК тараптан келатканда аэропорт тарап менен экөө биригип, мынау Манас ата круговойунан түз келе жатканыңыздарда оң жак тарабында 500 метрдей басасыздар, же болсо 500 метрдей жүрөсүздөр дагы оң жак тарапка киресиздер. А болбосо эгерде бул жак тарап круговойдон келаткан болсоңуздар, ушул кирип эле круговойдон өтүп келатып, 1-2 километр жүрсөңүздөр сол жак тарабында. Так тура айтканда Отор заправкасынын тушунда десек болот. Мына бул жакта. Урматтуу көрөрмандар, азыр сиздерге ушул жерден башынан эле айтып берип баштайбыз. Бул жактын сатуучу агасынан сурап көрөбүз. Ага, салам алейкум, кандайсыз? Кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Бул уна оңдо кежи канал ака. Бул жак сизден карайбы, кайсы жерден башталат? Башы бул жактанбы? Малиналар бар. Моолар, 60 сом. Ар бир штугу? Штугу 60 Штугу 60 сомдон экен. Азыр апарып көчүрсө сразу кармап кетет да? Булар Канча жылда мөмө берет бул? Булар кийинки жылы берет мөмөнү. 1 жылда, кийинки жылы? Кийинки жылы сразу мөмө берет экен. Штугу канча дедиңиз? 60. Штугу 60 сом экен. 50 сомдон да бересиз, Андан да арзандатып бересиз. Эгерде көбүрөөк калса. Көбүрөөк алсаңыздар арзандатып берет экен. 60 сом деп башкы баасын айтты. Келесиздер, балаш аласыздар. Киви көчөт. Киви көчөт. Биз көпчүлүгүбүз жеп, кебирлери чочуп көрүп жүргөн бул кивини биздин Кыргызстанда экенин да билсек болот. Мына өзүбүз өстүрүп, үйдө гана өстүрүш керекпи же сыртта өстүрсө болот? Жүзүмгө окшоп өсөт. Жерге көчүрүп коет. Жүзүмгө. Көп алабы бул ака, мындай шак-шактап кандай болот? Көп алат. Жүзүм кандай алса ошондой алат. Канчадан ака бунун көчөт? Булар 250-тен. 250 сомдон экен. Бул канча жылда жетилет экен? 3 жылда. 3 жылда жакшы карасаңыздар жетилет экен. 3 жылдан 5 жылга чейин. Бул эмне деген көчөт ака? Фундук. Фундук? Фундук. Баягы мультфильмде дагы бар да. Көргөндөр болсо билсеңиздер керек. Жаңгак окшош, ичи дагы бир даамдуу, чагып жей турган бышык десек болот. Баасы канча экен бунун? Булар 450 сомдон. 450 сомдон экен. Канча жылда мөмө берет? Булар 7 жылда берет. 7 жыл. Бул гүл окшойт а? Бул изгирет. Изгирет экен мына. Канчадан экен бунун? Олар 150 сомдон мына изгириттер. Изгириттер 150 сом. Полония. Полония? Полония дарак, декоративный дарак. Полония деген декоративный дарак экен. Диагомуздар олар 800. Тамырлары дагы ыңгайлуу экен. Мунуңуз канча ака? Мына. Ушундай болуп өстүрүлөт экен. Адамдын боюнан бийик 2 эсе 3 эсе отурганда өсөт экен. Баасы канча бунуңуз? Декоративный? 150 сом. 150 сомдон экен. Мына декоративный тал. Мажырымтал ошон тал декоративный. Мажырымтал Оштун символу деп коет эмеспи? Бул мажырымталга окшош тал экен. Бунун баасы канча ака? 200. Бул дагы мына талдардай болуп катта болобу? Катта болот. Кытайский сакура. Кытайский сакура. Мына. Жалпыбыз билип жүргөн бул Кытайда сакура гүлдөптүр деп калабыз го. Ушул сакура Кыргызстанга келиптир. Баасы канча ака бунун? 250. 250 сом экен. Бул канча жылда сразу жетилет экен? Булар 3 жыл. Толугу менен 3 жылда? 3 жылда толугу. 3 жылда жетилет экен, урматтуу көрөрмандар. Буларчы ака? Сирийский роза. Сирийский роза. Мола? Бул бүйшү роза. Арка роза. Бул канча жылда жетилет экен? Булар быйыл жетилет олар. Сразу эле кетеби? Жерге сразу апарып өстүрсө. Жерге отурганда 12 лет. Канча дедиңиз басын? Булар 200 сомдон. 200. Жакшы экен, Жүзүмдөр бар. Дамыский палчык, кусейин бар. Кара жүзүм бар.
жана коонго окшошу, анан тогологу деп эме кылышат го. Кетпен сап бар. Кандай бөлүктөр бар ака сизде азыр? Дамыский палчык бар, ак Хусейн бар. Пальчикка окшоштор бар ака. Дамыский палчык деген ол сүрөттө турат го. Мына. Мынакей. Дамыский палчык. Канчадан ака бул? Булар 300 сом. 300 сомдон. 3 жылда жетилеби? Булар кийинки жылы берет, мөмөрү 1 жылда. Мына көчөттөр. Бул жакта шабдолу бар экен. Бул шабдол Красный Москва. Канчага бас? 130дан. 130дан. Канча жылдыктар булар ака? Булар 2 жылдыктар. Уже гүлдөп калган булар. Уже гүлдөп калыптыр. Эгерде апарып отургузуп койсоңуздар, быйылгы албашы мүмкүн, азот жетпей калып, кийинки жылкыга алат буйруса. Хамдамста. Хамдамста. Бул дагы мөм ала? Писташка, Булар 7 жылда кирет. 7 жылда кирет экен писташка. Бул түт окшойт, а? Түт. Канчадан ака түт? Шат деп коет. Шат. 150 сомдон. Көпчүлүгүбүз билип жүргөн Шат Турбаева деп калабыз го. 150 сомдон экен. А бул когон келес окшойт, а? Балоо 3 сом. Багы карасынан да ака булар. Карасынан эң Москвага экспорт кылган. Басы канча экен? 150 сом, 200 сом. 150 сомдук, 200 сомдук болот экен. 1 жылда мөмөрү, 2 жылда? 2 жылда берет. Испара Баткенский өрүк бар. Мына ола? Баткенский өрүк бар экен. Исфана. Басы канча экен мунун? 100 сомдон. 100 сомдон. А булчу? Чемпион шабдалы. Канчадан басы ака? 130 сом булат. 130 сом. Баймат бар мына шабдалы, лысый шабдалы. Түгү жок. Баймат шабдолу экен. Булар 130. 130. Сарысы. Анжирың эзилип кетиптир го дешет го. Анжир деп. Анжир бар экен. Мунуңуз канчадан ака? Булар 100 сомдон өтөбүз. 100 сомдон. Жакшы. Шоколадный хурма бар. Шоколадный хурма бар экен, хурма. Жалпыңыздарга белгилүү болгон хурма сүйүп жей тургандар. 130. Ака бул канча жылда мөмөрөт? Хурмалар 3 жылда. Ушул жерден бир нерсе сурап кетейин ака. Бул жаш көчөттү алып барганда эле биринчи кантип отургузат ака? Отургузганда терең көлөп, уланган жерин көмүш керек да. Уланган жери көмүш керекпи? Көмүш керек. Кээ бир айтып коет, күнгө көмүш керек дейт. Кээ бирлер айтат, көмүш керек дейт. Буну көмүш керек да? Көмүш керек да, эми көмсө жакшы болот. Анан жанагы айтып коет го. Көң салыш керек, кээ бирлери көң салбаш керек, күйгүзүп коет дейт. Өзүнө эгиш керек. Өзүнө эгиш керек. Тупуракка. Топуракка. Суу куюш керек, куюш керек эмеспи эгип аткан учурда? Эккенден кийин 20 см качырып суу куюш керек. Түгүнө куйса, баягы күн ысыкта баягы топур түгү жарылат дагы, томурга ысык баягындай. Кирип, аба кирип калат, Кирип калат. Ошондуктан 20 см качырып. Эгилгенден кийин канча күндөн кийин суу бериш керек ака? 1 аптадан кийин. Бир жумадан кийин суу береткесиздер. Бул көчөттөрдү эгериңиздер менен жаш көчөттү сөзсүз түрдө жанагы эски көңдү салыш керек, тез өсөт дегениңиздер болбойт экен. Ысык келип, көчөттү күйгүзүп коет экен, Жаңгак да бар экен. Ака, жаңгак канча ака? Жаңгактар 150 сомдон. 150 сомдон. Булар дагы 2 жылда, 3 жылда алса керек. 5 жылда. 5 жылда алат экен бул жаңгак. Каяктын жаңгак ака? Арсланбаппы? Бул жаңгак Арслан. Кыргызстаныбыздагы кенен болгон, токой болгон Арсланбаптын жаңгак экен. Эң Кирпсон. Кирпсон алма. Кирпсон алма экен, кызылына. Басы канча экен мунун? 120 дан. 120 сом экен. Мына груша окшойт, а? Грушадан түгөндө. Груша калбай калды. Мына груша. Талгарский груша. Өзүбүздүн эсти Талгарский. Кыргызстандыкы. Кыргызстан. Канча экен мунуңуз? Булар 150 сом. Канча жылда жетилет экен бул? 3 жылда. 3 жылда жетилет экен, Бул бойка деген сары. Жанагы. Бойка деген мына кышка чыдамдуу делген алма экен. Мына өзүңүздөр билсеңиздер керек. Караңгыда жакшы көрүнбөй калат, кеч кирип кетти. Басы канча экен мунун? 130 сом. 130 сом. Бул жакта дагы курма бар экен, бул шоколадныйбы же? Бул шоколадный, майдасы. Бул канча ака? 250 сом. 250 экен. Канча жылда жетилет экен? Булар 4 жылда жетилет, жаш көчөттөр. Жалпы көрүүчүлөр, мынакей кеч кирип кеткенине байланыштуу мен ушул жердеги гана көчөттөрдү көргөздүм, бирок эгерде убактым болсо, дагы келип сиздерге көргөзүп бермекчимин. Комментарийге жазыңыздар сөзсүз түрдө. Эгерде сиздерге жаккан болсо, бул мен чыгарылыштагы көчөттөрдүн түрлөрү, баалары жаккан болсо, комментарийге жазып өзүңүздөрдүн каалооңуздарды жана ошондой эле оюңуздарды жаза кетиңиздер. Мен сиздерге сунуштайм ушул жерден кире бериштеги Сүйүн деген агама кирип,
ушул көчөттөрдү алып кете бериңиздер. Ар түрү бар экен. Жүзүм, алма, черешня, тыт. Даже мынау анжир дагы бар экен. Жаңгак, алманын түрлөрү, сорттору. Нак бардыгы бар экен. Алмурут. Жана ошондой эле Абдрахман деген аганын колунан өстүрүлөт экен бул. Дыйкан өзү өстүрүп, атайын Сүйүн деген агабыз менен экөө келишим баада иштешип, ушул жерге базарга алып чыгышат экен. Көчөттөрдүн баасына ыңгайланышкан түрдө биз тастыктап жакшы эмелерди өстүрөбүз дейт. 100% ишеним менен ала бериңиздер келип, ушул жерде арзандатып берет. Ага мен сүйлөштүм.